Саламатсыңарбы менин сүйүктүү, акылдуу окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Андай болсо бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабак баштаардан алдын баарыбыз бири-бирибизге жылмайып, жагымдуу маанай каалап коелучу. Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы алтын күз деп аталат. Күз мезгили сентябрь айынан ноябрь айына чейин созулат. Бул мезгилде бардык мөмө-жемиштер бышып, дан эгиндери кырманга толот. Чогултулган мөмө-жемиштерден ата-энелерибиз бизге пайдалуу болгон ар кандай кыямдарды жана компотторду жасап, кыш мезгилине даярдашат. Бул мезгил башка мезгилдерден айырмаланып, айланага өзгөчө кооздукту тартуулайт. Бак дарактардын жалбырактары кызыл жана сары түскө боелот. Балдар, баарыбыз күз жөнүндө жакшы маалымат алдыкпы? Анда эмесе төмөнкү ырсаптарга көңүл бурабыз. Коондун жыты буркурап, дарбыздар бышты чатырап, мээнеттин көрүп өсүрүн, дыйкандын жери жазылат. Жашыл кымкап бактагы күздө болуп сапсары, алма жүзүм, жийдалча текши-быша баштады. Сан жылдыздай шаптаалы, жерге ийди тишактары, көргөн көзгө өөнү жок, керектүү кырка саптары. Урматтуу балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.